Кутман кеч көрөрман 27 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 26 декабрда Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 55 жаштагы аял антибиотик сайылгандан кийин башы айланып, аба жетпей, эриндери көгөрүп, эсин жоготкон. Ага медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай жеринде каза тапкан. Бул тууралуу клубко 27 декабрда Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, маркум жүрөк оорусуна байланыштуу жашаган жери боюнча кардиоревматологдун көзөмөлүндө турган. Ошондой эле антибиотикти дарыгер дайындаганы. Ал буга чейин дарыны алып жүргөнүн кошумчалашты. Учурда окуяны иликтөө иштери жүрүп жатат. 18 декабрда Бишкектеги тиш доктурда 3 жашар кыз чарчап калган. Анын ишин Саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алганын билдиришип, иштин чоо жайы такталганга чейин стоматологиялык борбордун иши токтотулган. Шектүүгө карата медициналык же фармацевттик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери уланууда. 27 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар эл өкүлүн жоопкерчиликке тартууга макулдук берүүгө байланыштуу прокуратуранын сунушун кароо боюнча атайын депутаттык комиссия түздү. Комиссиянын курамында депутаттар Данияр Төленов, Элдар Сулайманов, Бахридин Шабазов, Кубанычбек Самаков, Алишер Эрбаев, Бакыт Тентишев, Азамат Исраилов, Султанбай Айжигитов кирди. Башкы прокуратура Жамгырчиевди чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө шектеп жатат. Буга чейин 2022 жылдын 26 декабрында УКМК депутат Эмил Жамгырчиев өлкөдөн чыгып кеткенин кабарлап, анын жүргөн жерин аныктоо үчүн жарандардан көмөк сураган. Атайын кызмат депутат чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деп божомолдогон. Ал эми депутат өзү Нарын облусунда экенин билдирип, чек арадан мыйзамсыз өтпөгөнүн айткан. Ал эми байланышка чыкпаганынын себебин сыркы болуп калганы менен түшүндүргөн. Бишкек шаардык соту депутат Адахан Мадумаровдун адвокаттарынын арызын канааттандырбай, саясатчыны 2024 жылдын 9 февралына чейин тергөө изоляторунда калтырды. Мадумаров иши боюнча сот отурумдары ишке жашыруун макам берилгендиктен жабык тартипте өтүп жатат. Саясатчыга 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көчөт илкеси тууралуу протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккычылык беренеси менен айып тагылган. Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткан Жалал Абад облусунун экс-губернатору Бектур Асанов тез арадагы операцияга муктаж. Бул тууралуу анын жактоочусу Гүлнара Журабаева билдирди. Ал тергөө изоляторунун администрациясы Асановду ооруканага жаткыруу боюнча суранычка баш тартып жатканын кыйноо деп атады. 20 күн мурда Бектур Асанов кулап кетип, мойнун кокустатып алган. Ал тез арада хирургиялык операция жасатууга муктаж деген медициналык корутунду турганына карабастан, аны тергөө изоляторунда кармап, ооруканага жаткырбай жатышат деп жазды адвокат. Асанов дарыланууга муктаж экени буга чейин да айтылган. Саясатчы башынан жаракат алып, моюн омурткалары жабыркаган. Мындан улам ал оорунун таасирин басуучу дарыларды ичүүгө аргасыз болуп жатат. Атайын кызмат УКМКнын текшерүүсүнөн кийин бир нече күрөөкананын ээлери жарандардын каржылык жүгүн жеңилдетүү үчүн пайыздык чендерди 20%га чейин төмөндөтүүгө макул болушканын билдирди. Жалпысынан атайын кызмат Чүй облусу боюнча 40тан ашык күрөөкананы текшерген. Текшерүүлөр Камчыбек Ташиев күрөөканаларга өзгөчө көңүл буруу керектигин билдиргенден кийин башталган. Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспортто жол кире акысын көтөрүүнү жактырды. Эми баалар төмөнкүчө болот. Троллейбус жана автобустарда накталай эмес төлөм 17 сом, накталай төлөм 20 сом, маршруткаларда 20 сом. Тарифтер 2024 жылдын январь айынын ортосунан тартып көтөрүлүп баштайт. Баткен облусундагы Кадамжай автожолу көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Өзбекстанга аткезчилик менен жалпы суммасы 47 миллион 278 миң 780 сомдук эл керектүүчү товарларды алып кирүүнү көздөгөн Өзбекстандын жараны кармалды. Бул тууралуу 26 декабрда УКМКдан билдиришти. Бул факт боюнча 2-июлда экономикалык контрабанда беренесинин негизинде шектүүгө карата УКМКнын Баткен облусу боюнча тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. 5 декабрда Кадамжай райондук сотунун чечими менен товар жана жүк ташуучу унаа мамлекетке конфискацияланып, айыпталуучуга 150 миң сом айып пул салынды. Мыйзамсыз аракеттерге көмөктөшкөнү үчүн көзөмөл өткөрүү пунктунун кызматкерлерине карата өзүнчө кылмыш иши ачылып, иликтөө иштери уланууда. Буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы Кыргызстан соода түйүнүнүн кампа жайынан тиешелүү документтери жок бир топ көлөмдөгү эл керектүүчү товарлар жана медициналык препараттар табылган. Кармалган товардын баасы эсептелип, ишти териштирүү башталган.